Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын каттоочулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 5-апрель 2023 жыл. Биз кайрадан резвая тууралуу тасмабызды улантып тартайлы деп чечтик. Ага себеп бүгүн резваянын жалым куйругун кырктык. Буюрса резваяга 11 ай болду. Май айында 1 жаш болот, буюрса 12 ай. Мына резвая түлөп баштады, буюрса кулун жүндөрү түшүп, жаңы кара жылтыраган жүн чыга баштады. Экинчиден, бүгүн резваянын боюн ченедик туугандар. Жакшы жаңылык, бою 1,40 чыкты резваянын. Жакшы буюрса өсүш берип атат. Жаандан кийинки козу карындай эле болуп. Биздин алгачкы резвая тууралуу тасмаларды көргөндөр болсо, салыштырып көрсөңүздөр болот. Бою 1,24 болчу. Мына азыр 1,40 болду буюрса. Бүгүн сызыш менен ченедим. 1-2 см, 1 см, 2 см өдө жылый болушу мүмкүн, бирок өзүм ченедим 1,40 серисинен чыкты буюрса. Ойлойм, бул жакшы өсүш деп. Ошол кыштай, жаздай кылган мээнеттин акыбети кайтып атат буюрса. Өзүндө сынына чыгып, уялдары чыгып, жылкыга окшош келе атат. Жемчөө мурдагыдай. Жем жейт. 2 мал. Сәбиз арзандап калды бизде. Кабы 150-200 сомдон. Сәбиз жейт 2 мал. Балтын майын ичип атат. Буюрса жакшы, жеген ичкени жакшы. Буту колдору жакшы өсүп атат мынакей. Туяктары. Бакайлары тик-тик туяктары. Ошол туугандар. Ушундай жаңылыктар менен бөлүшүп коелу деп бүгүнкү видеону тарттык. Дагы буюрса кармай берсем колго. Өткөндө айтканбыз, баасы келишсе ээсине беребиз. Болбосо жайлоого чыгарабыз. Көккө чыкса буюрса андан дагы жакшы өсүш берет. Күзгүгө келишкен тай болуп келет буюрса. Ошол туугандар, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, кеп кеңеш, сын пикир жазыңыздар.